Эми Акылбек айтсаңыз, ошол Жусуп Абдырахманов атабыз кандай үй бүлөдө жарык дүйнөгө келди, анын ата теги кандай кишилер болчу, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Жусуп Абдырахманов атабыз 1901 жылы 28 декабрда Ак Суу болуштугунун Чиркей, азыркы Жаркынбай деген айылында Байым Манаптын үйүнө жарык дүйнөгө келди. Ысык көл облусу. Ысык көл облусунда. Анын уруусу көлдөгү Саяк уруусунан болуп, ата бабалары эл башкарган, жер башкарган болуш би манаптардан болгон экен. Өзгөчө анын чоң атасы Балпан жаш кезинен аябай тың чыгып, өзү теңдүү балдар менен күрөшкөндө баарын жеңип, анан эл оозунда Ак Балбан деген атка конгон экен. Анын атасы бир гана кара күчтө эмес, илим билимде дагы аябай кызыгуусу аябай күчтүү болуптур. Кичине кезинен молдодон окуп, араб тамгаларын тез жаттап, анан жазганды дагы аябай сулуу жазып, анан Кур'ан-ы Каримди окуганда коңур үнү менен аябай уккулуктуу кылып жакшы окучу экен. Демек ата бабалар дагы динде маалыматы бар, илим билимдүү адамдар болгон экен да. Ооба, ал чоң атасы Ак Балбан бир гана ошол айылдагы молдо менен жетинбей, андан кийин дагы билимин улантып, Караколдогу чоң молдолордон дагы окуган экен. Анан анын өзгөчөлүгү жаш кезинен коомдук иштерге активдүү катышып, жигердүү катышып, ошол Көл калаасында өткөн шайлоолорго катышып, кимдердин орус төбөлдөрүнүн, кыргыз болуштарынын, бай манаптарынын көзүнө илинип, бул өмүрүндө 3 жолу, 2 жолу болуш, 1 жолу бий болуп шайланган экен. Мына ушундай Жусуптун эл башкарган, жер башкарган өзгөчө бир лидер болушу дагы бул ата тегинин дагы бир таасири бар экен. Демек аккан арыктан суу агат демекчи, Жусуп дагы ошол ата бабаларынын жолун жолдоп, ушундай элдин алдыңкы инсандар болгон турбайбы?